Саламатсыңарбы окуучулар, баарыңарга жагымдуу маанай каалайм. Сабактын темасы кыргыз поэзиясынын өкүлү акын Алыкул Осмоновдун өмүр чыгармачылыгы. Сабактын максаты акындын өмүр чыгармачылыгы тууралуу маалымат алышат, акындын ой чабытынын кеңдигин, чыгармачылыгына болгон жоопкерчилигин тыңдап, алган билимин өнүктүрүшөт, мекени сүйүүгө жана эмгекчилдикке тарбияланышат. Үйүм таза, мыкты жашайм, бай турам, досторумдан жылуу, сылык сөз угам. Түн жарымда мени уйкудан чочутуп, ким ойбу тереземде тырсыз урган. Тырс урган, учугору сен белеңсиң, мемирбак очогунда жылынган. Болду эми жетет, ары кет, эшигимде дөбөтүм бар жулунган. Кет ары менден аң турган. Алыкул Осмонов 1915-жылы 21 мартта табиятка жагынден берген Нооруз менен кошо Кара-Балтадагы Каптал арык айылында жарык дүйнөгө келген. Ата-энеси Осмон менен Алтын колунда жок карапайым адамдар эле кайгылуу турмуш болочокто акын үчүн эрте эле башталып, ымыркай кезинде апасынан, жашы 3-кө келгенде атасынан ажырайт. Ошентип, эки бир тууганы менен бирге барар жери жок жетимге айланат. Жары толы кийимге, курсак тойгузган тамакка жетпей, соокта калган күндөрүндө тагдырдын дагы бир соккусуна кабылып, кургак учугорусу жабышат. Бой жетпей, азапка тумчуккан Алыкулга 1925-жылы гана баш колколчу жайыта алат. Туугандары аны Токмоктогу балдар үйүнө тапшырышат. 1928-жылга чейин Фрунзе Токмок балдар үйүндө тарбияланып, Фрунзе Пех техникумунда 1928-жылдан 1933-жылдары окуйт. Бирок ден соолугуна байланыштуу бул окуу жайды бүтүргөн эмес. Болгон эмгек чыйыры Чабуул журналынан башталып, Ленинчил жаш гезитинде уланат. 1937-жылдардан 1940-жылдары Кыргызстан жазуучулар союзунун коомдук башталыштагы катчысы кызматын иштеген. Алыкул Осмоновдун Кызыл жүк деген алгачкы сабатты бол гезитине 1930-жылы жарыяланып, Таңдагы ырлар туңгуч жыйнагы 1935-жылы басылып чыккан. Акын дүйнөлүк жана орус адабиятына кызыгып, алардын бир тобун эне тилине которуу менен бирге чыгармачыл мектептен өтүп, кыргыз фольклоруна кытерең маани берүү менен эл арасынан көптөгөн уламыштарды чогултуп, алардын негизинде ондогон поэмаларды жазган. Алыкул Осмонов 1935-1950 аралыгында 10дон ашык ыр китептердин ээси болду. Таңдагы ырлар, Жылдызы жаштык, Чолпонстан, Махабат, Жаңы ырлар, Менин жерим, Ырдын жери деген жыйнактары жарык көрдү. Мойдом аттуу ырлар жыйнагы 1950-жылы Москвадан орус тилинде басылды. Бул китеп жалпы союздук окурмандар тарабынан жылуу кабыл алынып, акындын атагын алыска таратты. Өлкө көз карансыздыгын алгандан кийин 1993-жылы аты Кыргыз Республикасынын улуттук китепканасы болуп өзгөртүлгөн. Азыркы аталышы 2015-жылы акын Алыкул Осмоновдун 100 жылдык юбилейине байланыштуу берилген. Сүйүү кызык, сүйүү таттуу бир башка, кимдер сүйбөйт дени таза жаш чакта, биз сүйөбүз, намыс кылбай сүйөбүз, жаш улгайып карып бара жатсак да. Ак аттуусу мени көрүп кызарат, Зы аттуусу мени көрүп кумсарат. Ал кызаруу, ал кумсаруу чын сүйүү, сүйүү күчү жүрөгүнө от жагат. Акындын арзусу болгон Айдай Жигиталиева. Айдай Жигиталиева акындын өмүрүндө, ырларында өзгөчө изи калган аял заты. Айдай дегенде эле мээримдүү сүйлөгөн, мүнөзү туруктуу, кийими да жарашаттуу, ажарлуу кыз эле. Ата-энесинин жалгыз эркеси экендигине карабастан, бой көтөргөндү, менсинүү дегенди билчү эмес деп эскеришет көргөндөр. Ал кезде кызга ашык болгон Алыкул али жетилелик кара тору боз бала, акын катары да аты таанылуу элек болгон. Алыкул Осмонов жубайы Зейнеп Сооронбаева менен
1940-жылы таанышат. Акын Москва театралдык институтун бүтүргөн, жаш кыз менен жолуккан алгачкы күнү эле баш кошуу сунушун билдирген экен. Экөө кыз-жигит катары бир аз сүйлөшүп жүргөн соң 1941-жылы жазуучулардын баарын чакырып чоң той берет. Кылым бүтүп, дүйнөдө жок болсок да, кайра кайтып жолугушчу жолдор бар деп, ал укул айткандай, артында калган чармаларын, ырларын окуп, бүгүнкү күнгө чейин ал укулду шедевр катары баалап келебиз. Жаш моондарга тарых болуу кылган, эч убакта жаман жолго барбаган, ар дайым жүрөгүнөн ыр жазып, кыргызымды алыстарга тааныткан. Ал укулдун ырлары андан сонун, кызыккандан кайра окудум. Кадыресе тарбиялык мааниси бар. Сен да окуп көрчү бир жолу. Анда эмесе сабакты бышылтуу үчүн суроолорго жооп берели. Биринчи суроо: кече гана теге кырда жок эле, кайдан чыкты? Боз ат минген? А. Көп жылдар. Б. Бул курак. В. 30 жаш. Албетте туура вариант 30 жаш. В варианты туура. Экинчи суроо: ал укул акындын мыкты котормосу. А. Сулууга. Б. Груня Савельевнага. В. Жолбош терисин жамынган баатыр. Туура жооп В. Жолбош терисин жамынган баатыр. Үчүнчү суроо: Асакалы Керимбаев акындын кайсы ырына обон жазган? А. Аккайың. Б. Сулууга. В. Бешик ыры. Туура жооп Б. Сулууга. Кийинки суроо: түндөр жаман, кырсык салып кетпесин, наалат келип, ат тизгинин шарт буруп. А. Акындын ата журт ыры. Б. Согуш темасындагы ырынан үзүндү. В. Жеңишбек поэмасынан. Туура жооп А. Акындын ата журт ыры. Үй тапшырмасы: мезгил жана алкул деген темада эсте жазып келүү. Ушуну менен сабагыбыз аяғына чыкты. Саламатта калгыла.